Кыргызстан эгемендүүлүк менен кошо адам укугун сактоо милдетин мойнуна алган. Мунун аркасында өлкөбүзгө адам укугу менен эркиндиги башка баалуулук болуп саналган дүйнө коомчулугунун алдында демократиялуу өлкө деген атка ээ болгон. 22 жыл мурун республикабыз кадыр барктуу укуктук институттардын эл аралык нормаларын жана сунуштарын кабыл алууга макулдугун берген. Өз өлкөсүндө акыйкаттык таба албаган кыргызстандыктар адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюмдарга кайрылууга мүмкүнчүлүк алышкан. Бул аралыкта Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кыргызстандыктардан 200дөн ашуун даттануулар түшкөн. Алардын катарында белгилүү саясатчылар, укук коргоочулар, ошондой эле укук коргоо органдарынан жана соттордон акыйкаттык таба албаган адамдар бар. За все эти годы вынесено уже комитетом ООН по правам человека. Бул жылдар аралыгында ООНдун адам укуктарын коргоо комитети тарабынан Кыргызстанга тиешелүү адам укугун коргоого байланышкан 20дай чечимдер чыгарылган. ООНдун адам укуктарын коргоо боюнча комитети чыгарган бул чечимдердин арасынан бирөөсүндө гана соттун чечиминен улам келтирилген чыгымды ордуна коюу туурасында чечим чыккан. Возмещение компенсации. Үстүбүздөгү жылдын январь айында Жогорку сот буунун адам укуктары боюнча комитетинин Ташкенбай Мойдуновдун жакындарына компенсация төлөп берүү боюнча чечимин аткарды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургунунун окуясы 2004 жылга таандык. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери камакка алгандан улам ал каза тапкан. Укук коргоочу Нурбек Токтакунов Жогорку кеңештеги көрсөтмөлүү сотко катышкан. Ошондуктан Ташкенбай Мойдуновдун ишин ийне жибине чейин билет. История Мойдунова трагическая. Ругался на улице с женой. Мойдуновдун окуясы кайгылуу. Ошол эле кезде кадимки турмуштук көрүнүштөрдүн бири десек болот. Ал көчөдөн аялы менен урушкан. Аларга участкалык инспектор келип бөлүмгө алып барат. Эрте салгазы болгон. Кийинки күнү анын туугандары денесинен тактан улам пайда болгон тактарды көрүшөт. Туугандары прокуратура аркылуу анын өлүмүнө себепчи болгон участкалык инспекторду жоопко тартуунун аракетин көрүшкөн. Кылмыш иши иликтенип, бирок аны кызматтык шалаакылык менен жоопко тартышкан. Органы прокуратуры пытались привлечь к уголовной ответственности. Мойдуновдун туугандары жергиликтүү соттордон акыйкат таба албагандан улам Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышкан. Аларга Кыргызстандын жогорку соттук инстанциясы комитеттин чечимин аткарып, Ташкенбай Мойдуновдун өмүрүн 200 сомго баалаганын 6 жыл күтүүгө туура келген. Мамлекеттин атынан жоопкер каржы министрлиги болгон. Алар сот чечимин аткарбай, Мойдуновдун туугандары кеңемти албай калганына карабай, Токтакунов бул окуяны эл аралык уюмдардын позициясын Кыргызстандын соттук системасы кабыл алган серик окуя деген пикирин айтат. В интересах безопасности общество доверяет власти в определенных случаях. Коомчулук жалпы коомчулуктун коопсуздугун сактоо максатында айрым учурларда адамдарды эркинен ажыратууну бийлик органдарына ишенет. Бирок ал адамдарды эркинен ажыратканы менен анын ден соолугу, камкордугу боюнча жоопкерчиликти алышы керек. Ошондуктан адам системадан чыга албай каза тапса, система иликтеп көрүп, эч кимди күнөөлүү эмес деп тапса, ал жооп бериши керекпи? Тогда виновато государство. Тогда пускай оно отвечает за это, да? Алло, Национальный центр, слушаю вас. Эгер кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбору 1 жыл мурун уюшулганда, сөзсүз түрдө Ташкенбай Мойдуновдун үй бүлөсүнө жардам келмек. Өлкөнү укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан болгон кыйноолор, ырайымсыз мамилелер каптаганын укук коргоочулар жана эл аралык эксперттер 2000-жылдардын башында эле коңгуроо кагып башташкан. Бирок Кыргызстан саясий эрктүүлүгүн 3 жыл мурун гана көрсөтүп, кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик орган иштеп баштады. Борбор кыйноолордон жана ырайымсыз мамилелерден улам жабыр тарткандарга медициналык жана укуктук жардам көрсөтүү менен алектенет. К нам иногда обращаются жертвы пыток, которые... Бизге 6-7, кээде андан дагы көп жыл мурун кыйноолордон жабыр тарткандар кайрылышат. Ал учурдагы окуялар документке түшпөгөндөн улам далилдөө татаал жана көп учурда мүмкүн эмес. Учурда медициналык жактан документтештирүү боюнча ири иштер жасалууда. 2 жылдан бери дарыгерлер окуп, үйрөнүп, кыйноолорду жана ырайымсыз мамилени медициналык жактан документтештирүү боюнча атайын практикалык жардамдар өтүлүүдө. Учурда дарыгерлер кыйноолордун фактысын каттап, атайын иштелип чыккан форманын алкагында бир нуска
нускасын прокуратура тармагына жөнөтөт. Азыркы мезгилде катталган кыйноолор ушул категориянын алкагында кылмыш ишин козгоого жетиштүү база болуп берет. Мурда мындай болбогондуктан, ошондуктан прокуратура органдары кыйноо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоого жетиштүү негизге ээ болгон эмес. Достаточную доказательную базу для того, чтобы уголовное дело было возбуждено по этой категории преступлений. Улуттук борбордун маалыматына караганда өткөн жылы 132 кыргызстандык кыйноолор боюнча кайрылган. Арыздар башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Анын ичинен 9-уна көзөмөл органдары 25 милиция кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иши козголгон. 3 кылмыш иши курамы жоктугунан кыскарган. Адистердин айтымында 80% окуяда тергөө органдары кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгоодон баш тартышат. Негизги маселе тармак ичиндеги өз ара сый. Бир жагынан сабаган учурда так калтырбаганга аракет кылып калышты. Ошондой эле адамдарды стресске кабылтып, коркутуп, психологиялык басым көргөзүшөт. Если взять общую статистику, то Эгер жалпы статистиканы карасак, кыйноолор беренеси колдонула баштаган 2003 жылдан бери 14 жылдын аралыгында мыйзамдуу күчүнө кирген бир гана өкүм чыккан. Бул милициянын 2 кызматкерине карата чыккан өкүм. Ал эми бизден борборго келип түшкөн 9 иштен бирөө дагы сотко жете элек. Учурда тергөөдө. обвинительный приговор в отношении 2 сотрудников милиции. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши милиция кызматкерлеринин жарандарга карата болгон укук бузуулары боюнча мониторинг жүргүзүп келет. Анын төрагасы Толкунбек Исаковдун пикирине караганда, милициянын катарындагы ырайымсыз мамилени токтотуу үчүн кесипкөй кадрларды тартуу керек. Алар гана тартип бузуучулардын айыбын кыйноолор аркылуу эмес, гумандуу жана заманга ылайык түрдө далилдеши керек. По этому вопросу позиция министра тоже однозначная. Бул суроо боюнча министрдин позициясы бир жактуу. Анткени ал биз жолуккан мезгилде кыйноолорго түп тамырынан бери каршы экендигин билдирген. Анткени ал өзүнүн жашоосунун бир үзүмүн ишсиз. Ага бир кезде мыйзам бузуп, ал күнөөсүн моюндарына коюп берген адамдар келип, колун кысып, алардын күнөөсүн сабаттуу көрсөтүп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиргендигин айтып берди. Тогу терин айтканда, ал бардык кызматкерлерди, алардын ичинен Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин дагы кайсы бир фактыларды кыйноо жол менен эмес, факты жана кесипкөйлүк менен далилдеп берүү керек. Которых он привлекал к ответственности, которые нарушили закон и которые ему как бы жали руку за то, что он грамотно обосновал их вину. Казыбек Үсекеевди УКМКнын кызматкерлери 2013 жылы кармашкан. Ал туугандарына келип Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашачу. Анын бир тууганынын үйүнө орган кызматкерлери келип, үй ичин тинтип жана документтерин текшерип, 10го жакын адам УКМКга алып кетишкен. Бирден киргизип алып комнатага саат 8ден түнкү саат 4кө чейин урушту. Ну, наручник салып алып, кийиздекиле тепесин мындай урушту, салафан кийгизип, электрошокер менен дагы тоже урдуруп, ток менен урдуду. Здоровый кишилер келип, беттери жабык да, эчесичи келип, удар менен уруп, дененин баары эмолду, кызарып. Ток менен бир 10 жолу урдуду, анан дагы жаткызып алып, мындай колду байлап коюп, салафан кийгизип алып дагы 5 мүнөт, дагы 10 мүнөт кармаса киши өлүп калдырган деди, ушундай. Казыбекти 3 күндөн кийин кое беришкен. Кармоонун себебин айтышкан эмес жана айыптоо тагышкан эмес. Бир жумадан кийин ал жактоочуларга кайрылган. Алар кыйноодон калган тактарды сүрөткө тартып, прокуратура жана сотко тиешелүү арыздарды даярдашкан. Казыбектин айтуусуна караганда, жактоочулар аскердик соттогу бир нече соттук процесстерди утушкан. Бирок кылмыш ишин акырында жабышкан. Өз мекенинде акыйкатка жете албасына көзү жеткен Казыбек эл аралык инстанцияларга кайрылган. Ошол жылда кайрылганбыз ошо правам человека. Эми азыркыга чейин жок болуп атат результаттан. Эми бизге ошо тигилерден ошо эми күнөөсү жок немелерди кишилерди урушту да аларчы. Алар ошо өздөрүнүн күнөөсүн алышса, анан бизге моральный помощь көрсөтүлө жакшы болмок да. Азыркыга чейин аркаларымда ооруйт, меники чисто. Казыбектин жактоочусу Рысбек Адамалиев кыйноолордун, жабыр тарткандардын укугу сөзсүз корголушу керек деп эсептейт. Муну менен Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары адам укугу боюнча келишимдердин чегинде кыйноолордон коргоонун механизмдерин иштеп чыгуусу керек.
Юрист жабырлануучулар реабилитациялоонун эл аралык процедураларынан тез жана тоскоолдуксуз өтө албай турганына кошулат. Бирок өлкөдө башка таңдаштык жок. Тогда Кыргызской Республике надо полностью тогда денонсировать все эти соглашения, выйти из ООН, то есть, понимаете, Ал үчүн Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунан чыгып, тиешелүү келишимдердин бардыгын жокко чыгаруусу керек жана бул көп күчтү талап кылат. Андай болбогондон кийин жана биз Бириккен Улуттар уюмунун мүчөлүгүнөн чыкпагандан кийин бизде эл аралык келишимдер, тактап айтканда Кыргызстан мүчө болгон жарандык жана саясий укуктар жөнүндө факты, кыйноолорго каршы конвенциялар күчүндө. Аталган эл аралык келишимдерди ратификациялоого атын укканы менен түшүнүгү жок жөнөкөй жарандар эмес мамлекет кол койгон. Мындан улам биз кыйноолордун курмандыктары менен иш алып барууда жарандарга жеткирүүгө аракет кылабыз. Буга мамлекет кол койгондуктан көптөгөн жарандар ушундай механизмдер бар экендигин биле беришпейт. Жада калса кесипкөй коомчулуктагы бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышпайт жана бир тобунун маалыматы жок. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктарын коргоо боюнча комитети кыргызстандыктардын атынан 50 жеке кайрылууларды кабыл алган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун маалыматы боюнча алардын 12си кыйноолордон эркин болуу боюнча конституциялык берененин бузулушу менен байланыштуу. Жалал Абаддагы Акыйкат справедливость укуктук борборунун жактоочусу Сардар Абдухалиловдун пикиринде, укук коргоо комитети чечим чыгарган сайын эң негизги комитеттин чечимин кыргыз тараптын аткаруусу боюнча маселе келип чыгат. Правительство создало совещательный орган. Учурда өкмөт адам укугу боюнча маселелерди чече турган, жөнгө салууга багытталган координациялык кеңеш түзгөн. Иш жүзүндө комитеттин чечимдерин аткара турган эч кандай реалдуу механизмдер жок экендигин көрүп турабыз. Нету таких реальных механизмов по имплементации решений комитетов. Өкмөттүн алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңеш жогорку орган болуп эсептелет. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Курамына адам укугун сактоого милдеттүү болгон тиешелүү министрлик менен ведомстволор кирет. Динара Саякова кеңешмеде кыйноолорду алдын алуу борборунун атынан катышат. Ал аталган кеңешменин алдындагы негизги маселе Бириккен Улуттар уюмунун чечимин аткаруу үчүн мамлекеттик мекемелердин башын бириктирип, аларга маалымат берүү керек. В настоящее время Координационный совет по правам человека при правительстве Кыргызской Республики Учурда өкмөттүн алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңеш Бириккен Улуттар уюмунун уюмдарына жеке даттанууларды кароо боюнча чечимдерди аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө план иштеп чыккан. Бул болушунча ыраттуу документ болуп эсептелинет жана учурда буга тартыла турган бардык мамлекеттик органдар менен макулдашуулар жүрүп жатат. Эгер ал ишке кирсе, ООНдун адам укуктары боюнча комитетинин буга чейинки чечимдери каралат деген ойдомун. Бул документ ООНдун бардык келишимге кирген уюмдарынын, анын ичинде адам укугун коргоо боюнча комитетинин чечимдерин карай турган жумушчу топту түзүүнү максат кылат. Тогитери 2 айда аталган уюм так жообун бериши керек. Мамлекет жарандык жана саясий укук бузуу боюнча эл аралык практиканын тигил же бул беренесин чындап эле бузулганбы же жокпу жообун бериши керек. Данный орган, рабочая комиссия, рабочий орган, он будет не только рассматривать, там предусмотрены определенные сроки и процедуры. Укук коргоочулардын пикиринде өлкөдө эл аралык институттардын чечимине таянып, сот иштерин жүргүзүүгө жол ачкан ички механизмдерди, тактап айтканда мыйзам нормаларын киргизүү керек. Бирок эксперттер Кыргызстандагы бүгүнкү күндө укук бузуулар эл аралык деңгээлде далилденип, кыргыз тарап мойнуна алган учурда дагы жарандарды моралдык жана физикалык чыгымдан айыруунун аракети көрүлүүдө. К сожалению, в новой редакции Конституции Кыргызской Республики, приняты в 2016 году, Тилекке каршы өткөн жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясында ар бир жаран укугу жана эркиндигин коргоо үчүн эл аралык уюмдарга кайрылууга укуктуу деген конституциянын 41 беренесинин 2 бөлүмүндө өзгөртүү киргизилген. Бул берененин 2 бөлүмүндө ар бир адам эл аралык уюмдар укугу жана эркиндиги бузулганын аныктаган учурда чыгымдарын өндүрүүгө укуктуу деп белгиленген. Конституциянын жаңы редакциясында берененин 2 бөлүмү алынып салынган. Албетте, бул биз үчүн адам укугунун бузулушу кыйноолордун курмандыктары үчүн тескери таасирин тийгизет. Анткени адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюмдардын жарандардын укугунун жана эркиндигинин бузулушун аныктап, чечим чыгарып берген күндө дагы компенсация төлөтүүнүн, укуктук коргоонун эффективдүү каражаты болуп бере албайт. Эффективных средств правовой защиты.
өлкөнүн конституциясы өзүнүн жарандарына жашоого, кыйноо жана ырайымсыз мамилелерден эркин болууга кепилдик берет. Укук коргоочулар кармоо, бирок кыйноо калбоо, жабык мекемеде кармоону, бирок адам өмүрүн кыйбоо сыяктуу укуктарды иш жүзүндө сактоого чакырат. Адам укугунун үстөмдүгү жашоо турмушубуздагы кадыресе жашоого, кесиптик ишкердикке жана мамлекеттик жоопкерчиликке айланышы керек.